7-чи сабак. Тема тармактагы коопсуздук. Өткөн сабакта интернетти колдонуу эрежелерин талкуулаганбыз. Бүгүн болсо тармактык коопсуздук жөнүндө баарлашууну улантабыз. Интернеттеги коопсуздуктун негизги эрежелери. Дайыма эч качан интернетте таанышкан адамдарга телефон номериңди, үй дарегиңди же мектебиңдин номерин, ата-энеңдин уруксааты жок бербе. Ата-эне менен кеңешпей туруп, эч кимге сүрөтүңдү жөнөтпө. Бөтөн адамдан келген электрондук катка тиркелген файлдарды эч качан ачпа. Файлдарда вирус болушу мүмкүн жана ал компьютериңе зыян алып келет. Эч качан улууларсыз өз алдыңча интернеттеги бейтааныштар менен жолугушууга макулдашпа. Алар чынында сен ойлогон адамдар болбошу мүмкүн. Коомдук жайларда гана жолугуш. Интернетте отуруу үчүн ата-энеден дайыма уруксаат сура. Дайыма эсиңде болсун. Эгер кимдир бирөө сага чындык болушу үчүн өтө эле жакшы болгон сунуш жасаса, ал калп болушу мүмкүн. Паролуңду өзүң гана билишиң керек. Эч кимге айтпа. Компьютерге акысыз файлдарды жана оюндарды көчүрүүдө жакшылап көңүл бур. Сени алдап кетиши мүмкүн. Шилтемени басып, кооптуу зонага кабылышың же компьютериңе вирус, программа шпионду көчүрүп алышың мүмкүн. Биз реалдуу мен жана виртуалдуу мен жөнүндө сөз кылдык. Виртуалдуу мен үчүн дагы кандай зыян келтириши мүмкүн? Реалдуу жашоодо менин капчыгымды, паспорт же башка баалуу буюмдарымды уурдап кетиши мүмкүн. Ал эми виртуалдуу менин эмнемди уурдашы мүмкүн? Негизинен адамдын жеке маалыматтарын уурдашат. Жеке маалыматтар. Бул биз жөнүндөгү маалымат. Аты жөнүбүз, телефон, үй бүлөлүк абал тууралуу маалымат. Бул маалыматтар алдамчылар, ири компаниялар, жарнамачылар, жаңылык агенттиктери жана башка үчүн баалуу болуп саналат. Биздин жеке маалыматтарыбыз көбүнчө жарнама үчүн керектелет. Көптөгөн компаниялар алар боюнча кайсы бир постторду сунушташат. Бизге жаккан темаларга лайк коебуз. Компаниялар бизге эмне кызыктуу экенин, эмнени жакшы көрөрүбүздү билип алышат. Алар биз кызыккан товарлардын жарнамаларын көрсөтүшөт. Биз ошол товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алабыз. Мисалы, эгер адам Бишкекте жашашы профилден көрүнүп турса, анда алар Бишкекте жайгашкан компаниялардын товарларын сунушташат. Мисалы, Мегаком, Билайн же Шоро компанияларынын жарнамасын. Айрым учурларда социалдык тармактарда тест оюндан өтүүнү жана жаккан тасманын мультфильмдин, оюндун кайсы каарманы экениңди, кандай адам экениңди билип алууну сунушташат. Мындай оюндарга силер Facebook баракчаңардан өтүп жатканда, силердин жеке маалыматтарыңар автоматтык түрдө ошол сайтка белгилүү болот. Кээде ал тургай паролдор да. Азыркы заманбап системалар биздин жүрүм-турумубузду окуганды үйрөндү. Бул Big Data, ири маалыматтар. Big Data эмне кылат? Ал биздин жүрүм-турумубузду эсептеп чыгып, бизге эмне сунушташты аныктаган система. Big Data биздин койгон лайктарыбызга мониторинг жүргүзөт. Анын негизинде биз эмне көргүбүз келсе, ошону сунуштайт. Өз лентабыздан мурда эмнеге лайк бассак, ошол нерселерди көрөбүз. Ушундай жол менен социалдык тармактар өзүнө тартып, кызыктырып, ал жактан чыкпай, көбүрөөк отурушубузду камсыздайт. Жарнаманы да биздин кызыкчылыктарыбызга ылайык сунушташат. Тармактагы дагы бир коркунуч. Кибербуллинг. Бул интернеттен басым жасоо, артыңан түшүп алуу, мисалы сүрөттөрдү, видеолорду жайгаштыруу, жагымсыз маалыматтарды жазуу. Мисалы каршылаштар оюнан чыгарып, чындыкка коошпогон фотошоп жасашы мүмкүн. Эгер коркутуп үркүткөн SMS жөнөтсө, эмне кылуу керек? Мындайга жол бербөө үчүн купуя маалыматтар менен бөлүшпөө керек. Жана эң башкысы токтоолук. Каршылаш адамдар силердин ачууңарга тийип, коркутуп алууну каалашат. Сөзсүз түрдө улууларга айткыла, алар жардам беришет. Эми жыйынтыгын чыгаралы. Интернет билим алууга, эс алууга, достор менен баарлашууга эң сонун жана пайдалуу каражат болушу мүмкүн. Бирок реалдуу жашоо сыяктуу эле тармак да кооптуу болушу мүмкүн. Жеке маалыматтарыңарга кирүүгө кимге уруксаат берип жатканыңарды өтө дыкат текшерүү керек.